Сарыгулов Дастан Исламович, Кыргыз Республикасынын экс-мамлекеттик катчысы, мамлекеттик кызматтын 1-даражадагы мамлекеттик кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин экс-депутаты, Кыргыз Республикасында эмгек сиңирген курулушчусу, профессор, 12 китептин жана 17 эл аралык илимий эмгектердин автору. Биздин бабаларыбыз өз тарыхын таамай так билген. Атүгүл кыргыз санжыраны так айтканда 72 муунду ажыратып билет. Мына атадан, баладан 36 муун өйдө, баладан 36 муун кийинки урпактарына чейин ар бир муунду өз аты менен ажыраткан. Ошондо 25 жыл bir муунга таандык болсо 1800 жыл тарыхын кыргыз таамай так ажыратып айта алат. Мына жерде bir özgöçölüktü belgilep keteyин. Киселев минтип жазып атат. Мына тогар маданиятында мен окуп берейин. Афанас доорундагы теңдик тагар маданиятына чейин сакталган. Мүзөлөрдө сөөктөрдүн бири-биринен айырмасы жок. Баалуу, бартуу буюмдарды кездешпейсиң демек, таба албайсың демек, ошол элде 3000 жыл теңдик сакталып келген деген касиетти белгилеп атат. Ошон үчүн кыргыз теңирим теңдикти сүйөт, теңирим жалгасын, теңирим колдосун, элде болсо тең болсун. Тең болбосо элдин сугу өтүп кетет деп айтып келген. Мына кыргыздын бул байыркы коом түзүмүнө таандык теңдик. Чаканов Алиханов жазат, кыргыздар эгерим кан тааныган эмес, кан билген эмес дейт. Кыргыз илгерки доордо эле аял затты кемсинтпей, эркектин билеги күчтүү, аялдын тилеги күчтүү, эркектен бир күлүк, аялдан 1000 күлүк деп, үйдүн куту аял деп, аялды урматтап, сыйлап келген. Бул улуу артыкчылык деп айтышыбыз керек. Мына Библияда аял эркектин кабыргасынан жаралды дейт, жасалды дейт. Былтыр Испаниядан парламенти мыйзам кабыл алды. Туура ыйык китепте аял эркектин кабыргасынан жасалды деп айтылса дагы, бирок мыйзам алдында баары эркек менен аял тең деп былтыр мыйзам кабыл алды. Испания өнүккөн Европа өлкөсүндө. Сауд Арабия 2006 жылы аялдарына шайлоо укугун биринчи жолу берди. А кыргыздардын салты боюнча эгерде кудалап бирөө келсе, ошол келинчек кылып алам деген кыз менен күрөшчү экен. Манаста кыз сайкал менен Манас бабабыз сайышат, билесиңерди.
Себеби кыргыз ошондо эле билген экен. 7 атадан бери кыз алып кыз беришпейт. Билдиңерби? Тукуму күчтүү болсун деп мыктыны тандайт. Эгерде кыздан жеңилип калса, кызды берчү эмес экен. Ушинтип отуруп кыргыз улуулугун, кыргыз жоокерлигин, баатырлыгын сактап келген. Кыргыздын мекенчилиги, улутту урматтоо сүйүү кыргыздын баш кийиминде камтылып, баш кийиминде уюган экен. Кытайда Жусуп Мамай манасчы аксакалыбызга жолукканда ошо киши айтпадыбы? Бул калпак дейт. Үстү ак мөңгүлүү ала тоонун белгиси дейт. Калпактын кыры дейт. Ак мөңгүлүү ала тоону мекендеген элди туюндурат дейт. Ошон үчүн биак мекен бул кыргыз эл. Кыргыз баш кийимин жерге койбойт. Эмне үчүн жерге койбойт? Биз маңызын унутуп койдук. Мекен дагы, эл дагы эки улуу түшүнүктү камтыган баш кийим кантип жерге коюлат? Айтат, баш кийимиңди өйдө кой дейт. Баш кийимден аттаба дейт. Баш кийимиңди бербе дейт. Мунун түбүндө маңызы кандай? Мекениңди эч кимге бербе. Өзүңдүн элиңди ыйык туткун, башыңдан албагын. Анан кыргыз баш кийимин алган эмес, себеби бул бүгүн дагы кайсы эл болбосун аскер адамдары баш кийимин албайт, билесиздер. Баш кийимин аскер адам алса, бул жеңилгендин, багынганды белгиси. Кыргыз эли өзү жоокер болгон. Ошон үчүн баш кийимин эгерим эч качан алдырган эмес. Ак падышалык Россияга кыргыздын өкүлдөрү барганын сүрөтү, ошондо бүт падышанын алдында кызматчылары баш кийимсиз, кыргыздар калпагын башынан алган эмес. Себеби ал жанагы жоокерлердин белгиси, баш кийими мекен улут элди туюндурган. Андан тышкары биз эңкейип төбөбүздү эч кимге көрсөткөн эмеспиз. Эч кимге кулдук урган эмеспиз. Эч кимдин алдында биз өзүбүздү төмөн койгон эмеспиз дегенди туюндурат. Кыргыз элинен кыргыз гана эли төрө дейт. Төрөдү дейт. Тууду деп айтпайт. Себеби төрдүн ээси келди деген сөз да. Төр ээси, төрөдү, туулду дебейт. Мына кыргыздын улуулугу дагы бир Дмитриев деген окумуштуу жазды. Перс элдери, түрк элдери орто кылымдан мурда, орто кылымдарда жоокерлик заманда жоокерлердин жылына бир жолу таймашуусун уюштурчу экен. Ошондо ким жеңсе кыргыз деген ат койчу экен. Кыргыз деген наам берчү экен. Кыргыз деген наам бул жоокерликтин чеберчилигинин туу чокусу деп таанылчу экен. Кыргыз деген наамга ээ болгон баатыр эч жерде салык төлөчү эмес экен. Дайымата сый урматтын үстүндө жүрчү экен. Демек, кыргыз түрк элдеринин ичинде эмес, перс элдеринде, каны бөлөк элдерде чебер жоокер, улуу жоокер деп таанылып, мыкты баатырларына кыргыз деген ат коюлчу экен. Кыргыз бейиштин төрүндөй мекени бар. Бул аянты менен Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүнүн 117 өлкөсүнөн чоң. Таза суу байлыкты алсак, 110 өлкөдөн бай. 52 миллиард таза суу, 52 миллиард куб таза суу агып атат жылына. Кыргыздын наркулугун Манастан бир сап менен байкасак болот. Тирүү жүргөн адамга мындай кордук салбасын. Ата жуттан айрылып, адам эмес, айван да ар кайда тентип калбасын дейт. Кыргыз бир доордо мекенинен кыргыз өзү эмес, айвандары дагы, бугу, жолборс, теке, аркар, кулжалары дагы мекенинен тентип кетпесин деген эле. Кандай улуулукту камтыйт. Жакып карганга чейин бала көрбөй, ошондо кейип мынтип айткан экен. Жаш кезимден мал бактым, бала менен ишим жок, өмүрүм менин чала экен, дүйнөсү бала экен. Артыңдан туяп калбаса, дүйнөсү курусу бузулуп калган кала экен деп. Кыргыздар ажыратып билген. Адам, киши, пенде,
айван макулук деген. Ошон үчүн кыргыз айтат: "Эй, жаман арам, качан адам болосуң?" дейт. Качан адам болосуң дейт. Кыргыздын улуулугу туяк деп ис калтыргандай.